Sen öçmödün göңүлдөн, жүрөгүмдө орун алдың өмүрдөн. Бир билбейм түштө бирге жашайсың, эске салып күндөрүңдү, эске салып күндөрүңдү, эске салып күндөрүңдү Ömür turqadılar pay, makabatın min joluğu kay. Ulanmayın sevgildin, bir kılımdan bir Kanatlarım kayrılı, kalsam dağı kança yıllar ayrılı. Türbe düştü özün jonoksun, karkıraday жазда келген, karkıraday жазда gelgen kayrı. Sözlerinde gündönüdeki mendek yaşap kalganın aşirdir. Oy kuzum sen barasın jarkırap, unutumdan uçkan jıl, unutumdan uçkan jıldayım beni. Ay bir gün sendin mağa Бүгін 2021 жыл 11 ноябрь Россия Федерациясындағы ипотекалық шара Ельцин бизнес-центр. Бұл жерде бүгін атамдын бир тууган эжеси чыккан жери айланды. Ошону мен бүгүн съемкага отамын. Жеме эстелик болсун. Абже тууган күнүңүз менен куттуктаймын. Бакубат болуңуз, оорубай жүрүңүз. Кыздарыңыздын, балдарыңыздын, нерелериңиздин алдында күлүп жайнап бакубат болуп жүрө бериңиз. Сиздин кылганыңызды, сиздин басканыңызды бизден кийинки муундарга айтып жүрөбүз. Ушундай эжебиз бар деп, абже пешенеңизге бар болуң. Атамдын бир тууган кара чечеке эжесисиз, бизге үлгүсүз, урмат кылам. Сизге сыйым чоң. Сизден көп нерсе үйрөнөм. Тууган күнүңүз менен дагы бир жолу. Мен 1955 жылы 1 январда Будалык айылынын Кумчоро участкасында туулганмын. Быйылкы жылы мен 1 январда 67 жашка толом, Кудай кааласа буюрса. Өмүрүңүздүн эң кайсы күндөрүңүз эсиңизде бар? Тарых барактарынын артка бир кайрылып келсеңиз, бала чагыңызда. Нем артымды кайрылсам мен ошо ата-энем жумушчу, турмушуна тың, 8 баланы тарбиялап өстүргөн, аябай жакшы адамдар болгон.
Анан эч нерседен кемчилдик болбоду. Ошо өзүбүздүн Будалык айылында Кара Сорто мектебинде окугам. Кийин Жээнкүл Кыпыева атындагы мектеп болуп биздин директордун атынан коюлду. Анан мектептеги күндөрүмдө эстесем, мектепте ушу аябай спортко кызыгат элем, жакшы чуркагам. Эч кимди алдыма чыгарбай ушу райондун чемпиону болуп жүрүп 10 классты бүттүм. Бир туугандарымдын ичинен 6-чысы болом. Азыр эң чоң агам ушу Сагынбай акам 82 жашка чыкты. Жеңем экөө 9 баланы тарбиялап өстүрдү. Сагынбай акамдын кызы илимдин кандидаты болду. Андан кийинки Багынбай акам 81 жашка чыкты. Анын да 9 бала тарбиялап өстүрүп, бардыгы турмуштан ордун тапкан. Андан кийинки Айсалкын эжем 75ке чыкты. Ал дагы 6 баланы тарбиялап өстүрдү. Мирланы болсо полковникке жетти военныйда. Ошол анан Каныбек акам 71ге чыкты. Алардын да балдары бардыгы ордунда иштеген, бала чакалуу өнүп өсүп агарып көгөргөн, бардык акаларым бактылуу. Анан кийинкиси мен. Анан мен дагы ушу неберелерим менен 10 баланы тарбиялап өстүрүп жатам. Анан ушу жылдызым Екатеринбургда болгон үчүн ушу жерге келип жүргөнүмө ушу 10 жыл болуп калды. Сентябрда келип июнга чейин жүрөм. Июнь, июль, август Кыргызстанда жүрөм. Ушу жакшы күндөр өтүп жатат. Ушу элдин катарында эле бактылуу карлыкты өткөрүп жатам деп оюмда ойлойм. Жакшы күндөр өтүп жатат. Анан менден кийинки укам Нурдун, анын дагы 3 кыз 2 уулу бар. Ошо бардык булар дагы турмуштан ордун тапкан. Укам да бактылуу, ата эне Айнаш экөө. Анан эң кичинебиз Кенже деле 61 жашта. Бардыгы үйлөп жайлап бактылуу. Менен кийинки удаа укам Нурдун укам экөөбүз эгиз козда ээрчип чоңойгонбуз, Кенже болуп удаа болгон үчүн. Нурдун аябай акылдуу, эстүү, балдарын аябай жакшынакай тарбиялаган, бардыгы жаманы жок. Ушунчалык турмуштан ордун таап, балдарынын бардыгы бактылуу. Мен сүйүнөм. Сен бактылуусуң балдарың менен деп. Ошо Нурдунга Кудайым узун өмүрдү берсин, ден соолугу чың болсун. Айнаш экөө тең арып, Балпайган байбиче кадырлуу карыя болуп, төрдүн көркү болуп, үйдүн куту болуп экөө дайым төрдө жүрсүн. Балдарынын сыйын көрсүн, бир туугандарынын сыйын көрсүн, элдин сый урматын көрсүн. Дайыма төрдө сый көрүп жүрө бергенге Аллахым насип этсин. Нурдундун акылдуулугуна дайыма суктанам. Кудай өмүр берсин. Ушул убакка чейин иштеп, элдин катарында отуруп, пенсиядамын деп отурган жерде иштеп жүрөт. Кудай өмүр берсин, ден соолук берсин. Жакшы күндөрдү балдарынан көрсүн, неберелеринен көрсүн, чеберелеринен көрсүн. Бардык жакшылыкты каалайм. Ушу бардыгын астам ушу апам менен атам балдарын жакшынакай кылып тарбиялап өстүргөн. Апам өзү жалгыз кыз болгондуктан балдарын ушунчалык бирин атам, бирин менен, бирин эжем, бирин сиңдим ушуларга өмүр берсин деп тиледи эле. Ушу бардыгы узак жашап жатат. Эң чоң эжем гана көңөлекке турмушка чыгып ошол жерде жүрдү эле. Бала чакасын 8 баланы тарбиялады окшойт ал деле. Ошол 81 жашында өтүп кетти. Атам да 81 жашында өттү. Апам гана өкүнгөнүм жаш өтүп кетти, ушу 60 жашында. Бирок аябай жакшы тилейт эле, балдары бардыгы бактылуу. Энем кандай аял болгон? Апамды ушунчалык 60 жашында кеткенде ушу орду толгус жоготууга учураган. Мен ошондо бир турмушка чыга элек, жаш эле мезгилим аябай ыйлагам. Ушу жашоодон үмүтүмдү үзүп, апам деп өңгүрөгөн, бирок эми кайрылып келбейт экен. Анан кайра жашоонун огуна түшүп, анан жашап, мына мен деле 67 жашка чыгып калбадымбы. Апам өтө боорукер, кичипейил, айкөл аял болгон. Өзү Күңелек айылынан болгон. Тага журтум Күңелектеги, апамдын тага журту Бүлөлдөн болот эле. Апам өзү көп нерсени айтат эле, өзүм жалгызмын деп. Бир эжем би сиңдим бар эле, бирок ал деле жаш эле өтүп кеткен, ушу тамагы ооруп эле ушудан өтүп кеткен деп айтат эле. Анан жалгыз кыйын аял болгон да. Ушу мурунку заманы аябай оор заман болгон го, ал ошол учурда согуш мезгилине туура келген. Ошондо бардык атамдар согушка кеткен мезгилинде ушу буудай ооруп, арпа ооруп, кыйынчылык мезгилде дагы бала чакасын кыйналбай ошентип жетиштирип тарбиялап өстүргөн. Ошолорду бүт айтып берет эле. Ошол анан ол мурунку мезгилде машина деле жок болгондуктан Күңелекке кээде атчан, кээде жөө деле барып, Кызыл Оргондо ашып эле барып келем деп айтып калчу эле. Өтө кыйын аял болгон, ушу бардык жагынан мактай алам апамдычы. Сиз кимди тартасыз? Мени ошо
Apamды көргөндөр бардыгы эле окшоштугуңду эле апаң, сүйлөгөн сөзүң деле мынтип жалынып жалбарып бардыгы боорукелдигиңди эле апаңды тарткансың, окшоштугуңду эле апаң окшоштуң дешет көбү. 8 бир тууган экен, 8 бир туугандан кимиңер чоң атама окшосуңар, кимиңер энеме окшошсуңар? Эми экөөнү кыял ар кимдики ар түрдүү да 8 болгонуңар менен 8 дүйнөсүңөр ар бириңер немеңерчи. Энеме кимиңер окшошсуңар көбүрөөк? Эми көп жагынан билбейм, мен мону эл баалайт, мен деле онтип мындай деп айта албайм го. Атам деле чечен кыйын киши болгон, бирок мен окшош турганда апам окшош дешет эле, бирок экөөнүн тең эле бирдей алынса керек деп ойлойм. Балдарынын баардыгы эле чечкиндүү, кыйын, ушу эч нерседен кемчилдиги жок эл катарында жашап жатат го турмуштарындачы. Турмуштагы ушу 67 жыл жашасаңыз, ошондогу эң бактылуу күнүңүз кайсы күн? Кудайым эми ушу мага бир уул бир кызды бериптир, анан балдарым ушу жылдыз турмушка чыкты, бактылуу жашады. Ушул неберелериме сүйүндүм, сүйүнгөн эң чоң неберем Бексултан. Ушу кызым төрөгөндө Бексултан биринчи небере болду, аябай сүйүндүм. Анан Гаухарайым кызым төрөдү, онда сүйүндүм. Анан кийин быйыл ушу небере Бексултан үйлөнүп, небере келинди болдук. Буйруп насип кылса ушулар балалуу болсо чебере көрөм деп сүйүнүп жүрөм. Ушу ар бир неберелерим төрөлгөндө, жакшы күндөрүндө отуруп, туулган күндөрүндө отуруп, ошондо сүйүнгөн, кубанган күндөрүм көп эле болду деп ойлойм. Бул жактын эмнеси сизге жакты, эмнеси сизге жакпады? Эми Екатеринбургда аябай кооз, жакшы жер экен. Эми ушу заманга баардыгы ушу сайыштарга ушундай болгондуктан Кыргызстандын баардыгы эле канча адамдар келип ушул жерде жашап жатпайбы. Мен жакшы күндөрүндө, тойлорунда көп эле болдум. Ушу Жылдыз кафе иштеткөн үчүн ошол жерде болдум. Анан мен дайым сүйлөгөн сөзүмдү айтам да буларда. Ушу Россия жергесинде жашап, отурукташып, орун алып, бактылуу өмүр сүрүп жашап жаткан балдарым, кыздарым деп сүйлөйм. Чындап эле ошондой да, ушу жерден үй алып, жай алып, ушу жердин элине тең элип бактылуу өмүр сүрүп жашап жатпайбы. Ушуларды мага жагат. Эркин, Кыргызстанда жүргөндө жүрүшөт буларчы. Анан эми сырты ызгар суук болсо эми жашообуз жакшы, үй ысык, үй жай баардыгы бар. Жылдыздар эми үй алганына мына 10 жылдан ашып кетти. Ушу жашообуз жакшы да эми бул жерде. Кыргызстанды сагынасызбы? Кыргызстанды кантип туулган жерди сагынбайт элем, сагынам, барам жайында. Ошо июнь айы жайында кеткенде аягы ысык, ошон үчүн июнда Кыргызстанга барам, сүйүнүп, сагынып, туулган урукту көрүп, баардыгы менен жолугушуп, жолуккан кандай жакшытып ырдап, ар бири менен кошо жүрүп келатканда жакшы калгыла. Кудай кааласа, буйруп насип кылса июнда келем, майдын этегинде келем деп коюп келе берем. Буйруп насип кылса өмүрдү берсе дагы барып жолугушабыз. Канча небереңиз бар бүгүнкү күндө? Жылдыздыкы 3, Ак жолдуку 4, 7 неберем бар. Неберелериңизге каалоо тилек айттыңыз? Эми неберелериме ушу Кудайдан узун өмүрдү тилейм. Өмүр берсин, ден соолук берсин, бактылуу болушсун, турмуштан ордун таап, өнүп өсүп, агарып көгөрүп, элдин катарында бактылуу болсо, анан ушу балдарым, неберелерим бактылуу болсо, Жылдыздын бактылуу күндөрүн көрүп, бактысына балкып жүргөнүн көрүп, анан сүйүнүп, бояка кете берсем деп деген эле тилегим, дайым тилейм ошону. Бардыгы турмуштан ордун тапса, бактылуу болсо деп. Апакай жылуу колуңдун табына жылынайынчы, алдыңа жатыбың алап, апо алдыйлы ругайынчы, алдыйлы ругайынчы, мамыктай жумшак койнуңдан меримге бөлөнөйүнчү, апо мезгилди артка кайрычы, мен кайра төрөлөйүнчү, катамды оңдоп алышка, апо кайра бир жаралайынчы, эртеңин билбейм эмне болду ойлонбоюнчу, адамдар менин ыйлатса, апо алды эле сороноюнчу,
алды эле сорун оюнчу мамыктай жумшак койнуңдан мээримге бөлөнөйүнчү апыл мезгилди артка кайрычы мен кайра төрөлөйүнчү катамды оңдоп алышка апыл кайра бир жаралайынчы апа кайчылуу колуңдун табына жылынайынчы алдыңа жатыбың алап апол алды эле ыргайынчы алды эле ыргайынчы мамыктай жумшак койнуңдан мээримге бөлөнөйүнчү апол мезгилди артка кайрычы мен кайра төрөлөйүнчү катамды оңдоп алышка апол кайра бир жаралайынчы эртеңин билбейм эмне болду ойлонбоюнчу адамдар менин ыйлатса апол алды эле сорун оюнчу алды эле сорун оюнчу мамыктай жумшак койнуңдан мээримге бөлөнөйүнчү апыл мезгилди артка кайрычы мен кайра төрөлөйүнчү катамды оңдоп алышка апыл кайра бир жаралайынчы өмүрдө болуп өткөнгө өкүнүп карабайынчы катамдың оңдоп алышка апыл кайра бир жаралайынчы кайра бир жаралайынчы мамыктай жумшак койнуңдан мээримге бөлөнөйүнчү апыл мезгилди артка кайрычы мен кайра төрөлөйүнчү катамды оңдоп алышка апыл кайра бир жаралайынчы катамды оңдоп алышка апыл кайра бир төрөлөйүнчү урматтуу сүйүктүү биздин тайнебиз, сизди чын жүрөктөн туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Сизге узун өмүр, чын ден соолук, биздин жаныбызда дар дайым жакшы күндөрдө жүрө бериңиз. Биз сизди баардыгыбыз жакшы көрөбүз. Тайне туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Тайне туулган күнүңүз менен. Вы у нас самая лучшая, самая золотая. Спасибо Богу за то, что вы с нами всегда, за то, что вы нас поддерживаете все это время. Мы вас очень сильно любим и очень благодарны вам. Хотим пожелать вам всего самого лучшего, что есть в этой жизни. Крепкого здоровья, самое главное вам. Женского счастья и всего самого лучшего, что есть в этой жизни. Мы вас очень сильно любим и хотим сказать слова благодарности. Хочу выразить огромные слова благодарности за то, что вы всегда с нами. Вы для нас большая опора, для нас, для мамы. Спасибо за такую маму, за такую прекрасную мою мамочку, за то, что ее так воспитали. Мы вас очень сильно за это благодарим. Живите долго. Желаю вам прожить до 100 лет, а то и больше. Будьте всегда с нами, всегда нас поддерживаете, всегда в нас верьте. И мы вас очень сильно еще раз любим и поздравляем вас, может, и с юбилеем.
Желаю вам всего самого лучшего, что есть в этой жизни. Мы вас очень сильно любим. Еще раз поздравляем. Не знаю, что сказать. Тайне. Adam жүргөн жерди сагына. Сак болсун, өмүрүң узун болсун, асманың ачык болсун, пешинең жарык болсун, периштең улук болсун. Кажыбас каят берсин, кетти өтөлөспесин. Пайгамбар батасын берсин, бай дөлөтүн берсин, кызы жулоосун берсин, жолуң ушуда жолдошуң кызы болсун. Атыңа күйүмдүү болгун, күлүп жарып жакап жүрөгүн. Амин. Аллаху акбар. Биринчи байлык ден соолук дейт. Ден соолугуң болсун, тынчылык болсун, ошо өзүң өмүрүң узун болуп, балдарың, кыздарың менен жакшы, ошолордун балдарын, кыздарын, неберелерди эчтип эле жакшы, бактылуу жашагын. Эмне кааласаң баардыгы орундалсын. Кудай тилегин кабыл кылсын. Амин. Ойноп күлүп эле дайым жүзүңө нур таап тура бер жүрүң. Аллаху акбар. Рахмат. Сага зәвет берсин, кызды балак берсин. Сага жамандык жетпесин, жакшылык жетпесин. Не тилегин Аллах берсин. Аллаху акбар.
Аябай тетир баспай, биздин достор ысык таштай. Ынтымакка демделгендей, дамы болсо ысык аштай. А бирок күндөрдүн бир ажайып күндөрүндө чартылдап кетти бизби чагылгандай. Коёбуз кантип биз араздашпай, сөздөрдө сөз талашпай. Досторума кээде тарынамын, сүйлөшпөймүн, такыр жабыламын. Бир күн өтпөй кайра мен аларды сагынамын. Досторума наран наран наран, баратамын наран наран наран. Белек кылып шипшерин маанайымды таратамын. Досторум бар, балдары бар, өмүр улар шамдары ал. Бойдогу бар кээ бирөөнүн эркелеттен жандары бар. Издебей биз жакшы досту, жакшы досун кимдер бермек? Боло берсин ортодо тарынычтар, тарынычтар, ошол сагынычтар, тарынычтар, ошол сагынычтар. Досторума кээде тарынамын, сүйлөшпөймүн, такыр жабыламын. Бир күн өтпөй кайра мен аларды сагынамын. Досторума наран наран наран, баратамын наран наран наран. Белек кылып шипшерин маанайымды таратамын. Sen törölüp ne berem, keneydi go kerегем. Тосуп чыксаң жөгүрүп, тодой толкуп генейем, генейем. Айга күнгө тең экен, алмаштырбыз сен элең. Жүгүрөм деп жыгылсаң, жан бөлүнөт денеден. Сен аман бол не берем. Нурлап жарык күн түндү, көп күттүм мен бул күндү. Эч нерсеге кыйбаймын, сенин таза күлкүңдү, күлкүңдү. Айга күнгө тең экен, алмаштырбыз сен элең. Жүгүрөм деп жыгылсаң, жан бөлүнөт денеден. Сен аман бол не берем. Açıp gözün bulaqtın, ata жолун уланттın. Çoğ enеңди сүйүнтүп, çoğ атаңды кубанткын, кубанткын. Айга күнгө тең экен, алмаштыргыз сен элең. Жүгүрөм деп жыгылсаң, жан бөлүнөт денеден. Сен аман бол не